Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Өзгөн Зергер Кызыл Тоо жолунун абалына жергиликтүү тургундар наразычылыгын билдиришүүдө. Союз мезгилинде салынган жолго ушул күнгө чейин көңүл бурулган эмес. Муктаждыктан улам жергиликтүү тургундар өздөрүнүн каражатына 4 жылдан бери жамоо иштерин жүргүзүп келишет. Мына ямалардын чуңкурларын карагыла. Муну бир караган адамдар барбы же жокпу? Өзгөнгө барыш проблема болуп калды ушу жолдун айынан. Машина ходовойлору бүттү. Оңдойсун кайра эле бузулат, оңдойсун кайра эле бузулат. Бир караган адам жок да мунучу. Мына жүрүп болбой турган болуп калды. Мунун ордуна таш төгүп койгондо да салынгайлы болмок. Такыр ходовойлору өлүп машинаны тез ремонттоп мынтип кыйналып атабыз биз. Анге калсаң дөңгөкөдө бир чуңкурдан калсаң эки чуңкур бар чөсүн да. Ал эмес караңгыда жөө кетип атат, мындай түз кете албайсың. Чуңкурга чалым жыгылгандар болот. Ошо бизге жолду оңдоп берсе жакшы болот. Былтыр бир баштады эле. Анан ошо жок болуп кетти. Чогулгандар 3 айыл өкмөттүн эли каттаган бул жолду толук жаңылатуу зарылдыгын билдиришүүдө. Анткени жолдун тең жарым эли уңкур-чуңкур болуп, электиктерди убайымга салууда. Өткөн жылы жолду оңдоого транспорт министрлигинен каражат ажыратылганы менен асфальттоо иши жүргөн эмес. Бөлүнгөн сумма белгисиз жакка жумшалганын айтышууда. Ямыштын иштерин элдер өздөрү карапайым элдер өздөрү чөтөгүнөн топтоп, жанагындай асфальттап, то есть цементтеп, эптеп бир неме тегиздеп түзөп келишет. Андан кийин дагы бир маалымат айта кетсем, былтыры дагы бөлүндү деп 2 километр ушул Заргер Өзгөн жолуна 2 километр бөлүндү деп, бирок жолдорду тегиздеп, арыктарды казышып бир сере ишти башташып, ошол боюнча кайра токтотуп коюшкан. Ошондон кийин белгисиз болуп калды. Бул эмне үчүн токтоп калганын канаттанбай атабыз мындайча айтканда. Ходовойлор бир айга жетпей алмаштырууга туура келет. Азыр запчасты билесиң өтө кымбат. Анан кийин бардыгын эле машинага чаптай берсек, бала чаканда багыш керек мындайча айтканда. 2022-жылы Баткендеги окуяга байланыштуу бюджет кыскарып, Өзгөн Зергер жолунда иш токтотулганы маалымдалат. Мындан улам быйылкы жылдын иш планына киргизилип, аталган жолдун 2 чакырымына жаңы асфальт басылмай болуп турат. Өзгөн Зергер деп бул жолдун наркы баш жагында 21-километрде. Ошол жерде 1 километр асфальт болду. Эми бизге жана титулга киргизгенде жолду канча метр жери кайсыл участкага жасалат көрсөтүлүп берилет да. Анан эми ал жакта жанагы тоолуу жер экен, мектептин алды экен. Анан жаш балдар ушу мектепке баргандар жүрөт бул жолдо деп ошонусу, по-моему, ошон үчүн калды дагы. Анан бер жагынын акчасы кыскарып калды да. Өзгөн Зергер жолунун узундугу 21 километрди түзөт. Жолго 1980-жылга чейин асфальт басылган. Жалпысынан райондо транспорт жана жол министрлигине караштуу 400 километр жол бар. 2023-жылга анын 20 чакырымына жаңы асфальт басылары айтылат. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Өзгөн району.